Бастырар Азамат. Ассаламу алейкум, жылқы сүйүүчүлөр, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн 2 сентябрь Бишкектен Степной деген айылдан эки жакшы өспүрүм анан жанагы бир бээ сатууга чыгып жатат. Азыр Жанар байке өзү маалыматын берет. Бери айдап келиң Азамат. Бул жерге токтотуп бер. Биз маалыматын жеткирели. Жанар байке, могу көк жөнүндө айтып берсеңиз, кочкор тумшук. Таза кунан. Бою 62. 1.62, 2 жашта кунан, а? Үргөтүлгөндө 1 ай болду. 1 ай. Жакшы деле ошондо тарбия ал элек да, Ооба. Алган адам жакшылап минип тарбия. Характерлери жакшы. Жакшы. Бул ошондо кайсы порода болуп калат? Бул таза орловскийлер да. Орловский. Россиян жылкысы, Россияныкы. Бою 1.62, мына жоон жолуп экен негизи. Бул жака бастырчы 1-2 көрсөтөлү. Бою 1.62 болот. Бул эми буйруса аламанга, аламан улактан болот. Линиясы өтө жакшы. Бар жок чоң линияданбы? Ооба. Жүгүрүп жүргөн. Бул линиялардагылар. Мына линиялары дагы жакшы экен. Азыр негизи жаңы үйрөтүлгөнгө көп эле жылкылар жакшы тарбия боло бербейт 1 айда. Бери бастыр, азыр мен буту колдорун жакшылап тартайын да, анан дагы жакшы өспүрүмдөрдү көрсөтөбүз. Бергиле да, ошол жерге токтот. Ошондой токтоп тур. Мына жакынырактан көрсөтөйм, мына башын көрүңүздөр. Башы бир өзүнчө бир башкача. Бул жакка карап туруңуз, Азамат. Ошондой мына толук экранга, толук мүчөсүн көрүнсүн. Булактары мындай камыш кулак болгон. Башы бир өзгөчө экен. Мына көкүрөктүн кеңдиктери, буттарынын тазалыктары бар жогу өзүңүздөрдүн назарыңыздарда. Мына кандай көрүп жатсаңыздар телефондон мына живой көрүүңүздөр дагы ушундай. Бул жака бастыр, Азамат. Бастыр, өтө бер. Бою 1.62. Бунун баасын канча деп айтасыз? Баасы 365. 365 миң кыргыз сом, а? Мен долларга жазып өтөм. Bundan башка дагы бир өспүрүм, анан бир бие чыгат, а? Ооба. Азыр ал эми аларды көрсөтөлү. Так, мына Жанар байкебиздин 2 номердеги өспүрүмү сатууга чыкты. Бул жаныбардын айтып берсеңиз, жашы канча болуп калды, бою канча? Февралга 2 жаш болот, азыр 1 жаш 7 ай. 1 жаш 7 ай, февралда 2 жаш. Бул ошондо Кыргызстанда туулган, а? Жок, келди. Бул дагы привозный, жетелеңиз бир. Мына арт жагынан дагы байкап көрүңүздөр, моюндун узундуктары, бас сөөктөр, мына моюн ушундай керилген өспүрүм экен. Бул жаныбардын бою канчага барып калат? Бою 58. 1.58, 1.60га чукулдап калат экен. Бул бөлүп алса да болот. Тишин ачып коюңузчу. Мына тиштерин өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Болду. Мына көкүрөк, буттары, астыңкы колдору, артыңкы буттары мына бар жогу көрүп жатасыздар. Астыга бир жетелеп коюңузгун. Арт жагынан дагы кандай экенин бир көрсөтүп коюн. Баскандарды. Так, бул жаныбар үйрөтүлүп элек, а? Үйрөтүлүп, жош эле. Алган адамдар үйрөтүп алат экенсиздер. Бунун баасын канча деп айтасыз? Бул баасы 175. Доставка бар. 175 миң сом. Доставка бар экен. Доставканы уюштуруп берет экен мына байкебиз. Баасы 175ке ушул көк темир көк болуп калат экен. Темир көк түстөгү кунан болду. Азыр эми 3 номердеги азыр бие бар, аны биени дагы көрсөтүп беребиз. Бие дегендер болсо мындай кара түстөгү биени дагы азыр Жанар байкебиз маалыматын берет. Бул биенин биринчи эле бул канчанчы туут болуп калды? 6-чы баласы быйыл тууду да. 6-чы баласы тууду. Азыр ичинде боозбу, кысырбы? Польшадан качырма болду. Польшадан качкан. Мына порода Новокиргизский. Новокиргизский. Местный жылкы. Бою 1.60. Бие өзү саанбы же сан эмеспи? Саан мингич. Жоош бие дегенде болсо мына желинин үрүктөрүн көрүңүздөр. Саан жоош бие экен. Мингич дагы мына. Алыстан көргөндөгү эмес. Жетелеңизгин 1-2 ар бери жетелеп көрсөтүп коесуз. Ден соолуктары жакшы экенин бир көрөлү, буттары тазабы. Ошол жерге кармап туруңуз. Кулундары кандай эми? Жакшы эле таштайбы? Жакшы берет. Өлүп калды. Кулундардын алды канчага чейин чыгат бойлору? 65-70. 1.65-1.70ге чейин чыгат экен. Бие издегендер болсо, мына ушундай биени дагы байкап көрүңүздөр.
мингич, үйрөтүлгөн, ошо саандагы бий экен мына. Азыр Польшадан токтоп тур. Мына жаныбар. Минип дагы Мына мингич да экен. Буттарына көрсөтүп коеюн. Буттары таза, а жаныбар? таза пол. Мына бийинин буттары. Астан көрүнүп жатканда мындай толук көрүнүшү ушундайча. Бунун баасын канча дейсиз? 165 доставкасы менен буттар. 165 миң сом доставкасы менен. 165 миң сом доставкасы менен болду. Так, жылкы үчүн класс басып, видеого катталып туруңуздар. Кана ачып коюңуз мына видеонун жыйынтыгы. Ишебегендерге тиши. Тишин да далил менен, а? Алтын тууган бий. Алтынын тууганына. Тиштерин көрүп коёт экенсиздер мына. Так жаныбар. Көрүндү окшойт. Мына эми көрүндү. Тиштери чоң-чоң. Бодурайган эле чоң-чоң тиштери мында жанагындай болуп ничкерип эме болуп калган эмес мына. Бий жаш экенин байкебиз далил менен айтты.